Жалпы каналымды көрүп жаткан көрүүчүлөргө салам айтам. Сиздер менен кайрадан амандыкта жүз көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Ал эми мен бүгүнкү берүүдөгү маектешүү адамым стендапер Гузи. Саламатсызбы эжеке? Саламатсызбы. Кош келиптирсиз. Кош келдик, рахмат. Бүгүн мынакей көрүүчүлөргө айта кетели. Эксклюзив десек дагы болот. Мынакей бүгүнкү алгачкы дал ушул жолку менен алгачкы интервьюңуз, Ооба. Көнүп калдыңызбы? Алгачкы интервьюм, алгачкы образым менен демейм. Көнүп калдым, ооба. Кудайга шүгүр. Башында 1-2 күн сиз айтпадыңыз беле, интервью алам деген эмеске жазбадым эле. Жаңы жолукка келдим. Көнө албай атам, элементарно жолукта салына албай атам депчи. Анан азыр Кудайга шүгүр көнүп калдым. Баягы жакындарыңыз дагы аябай бир күтүүсүз болду болуш керек, жакындарыңызга дагы. Жакындарым, апамдар, мен негизи 9-классыман баштап 1-2 курска чейин намаз окучумун да өзүмчү. Анда жолук салынбай эле мындай намаз окуп, багымда Куптандарды окучумун. Анан билишчи, мен мындай динге жакын эле, дин түшүнүгүм бар адам экен. Анан кийин эле ортодон эле такыр алыстап кеттим да. Намазымды калып, анан такыр башка Гузи болуп эле чыга келдим го. Өзүм эле алыстап кадимкидей. Бирок болуп эле сагынып жүрчүмүн да. Кайра намазды сагынып, жолукка келип ушинтип жүрчүмүн. Анан кийин эле бир күнү ошо Алла тааланын буйруган күнү кайра мына Кудай жагап, Кудайга шүгүр келдим. Негизи башында мынтип аткан болчумун, намаз эле окуп турайын, жолук оронбой эле депчи. Бирок кийинчерээк деп, бирок өзүм мындай баягы өзүң эркиңди башкара албай каласың да. Окружение деген бар. Жумуш, там тияка барасың, бияка барасың, анан намазың да калат, андан кийин кыздар менен кафеге барам дейсиң. Жолуң жок, сен намаз окуп атканыңды ким билмек эле. Убакыт келди. Өтүү керек. О банк жана О жаңы кардарлары үчүн. Дароо 200 гигабайт жана 200 сом алгыңыз келеби? Каалаган Остор дүкөнүнө кошулуп, кош бонусту алыңыз. Биз менен сизби? Досторуңузду чакырыңыз жана ар бир досуңуз үчүн 200 сомдон алыңыз. О банк жана О өтүүгө жана биз менен болууга эң ыңгайлуу учур. Кайра эле баягы мурдакы привычкаларымды жасап кайталап саламбы, ошо намазымда кайра калып кетеби, оюнчуктай болуп эле деп бир отоло киришкенге жараша жолук менен баарын прям чогуу бир алып кетейин деп анан жолукка келдим. Анан эң негизгиси өзүм эле ошо кийгим келди. Өзүмчө эле мындай как вам объяснить? Мындай бывает же, вот хочешь просто мындай жашынгың келет го, бир адамдардан качып, мындай тынчтыкты каалапчы. Мен негизи ушул жан дүйнөм тынчтыгын издеп, детиге айланайын, эмне гана алган жокмун. Москвага чейин кетип калдым. Катуу депрессия болуп, Москвага чейин барып, аякта бир 3-4 ай жүрдүм. Даже өзүм качыпчы. Каяка барсаң деле, все равно өзүңөн кача албайсың да. Кат 1000 жолу мамлекетиңди алмаштыр, жумушуңду алмаштыр, чөрөңдү алмаштыр, өзүңөн барып качпайсың. Адамдар менен аралашып тияк биякта жүрө бересиң, кечинде үйгө келгенде кайра жалгыз, кайра эле могу жериңдеги тынчсыздануу, кайра эле неме. Анан бир жол кандай салындым, ошондой бүт баары. Мындай бир бул миф, жомок болушу мүмкүн башка адамдаргачы. Мен азыр өзүмдө болгон ичимде ощущениени эгер айтсам, ичимде боло турган сезимди, кандай ушу жолук салындым, могу жерим тынчыды да, көкүрөгүм тынчыды. Анан болду. Эмнеге эрте эле, мурда эле муну кылган жокмун дедим, бирок баардык нерсе сыноо, буга чейинки жашоомдо болуп аткан нерсенин баары сыноо болду. Ал болбосо балким жолукка келмек эмесмин. Дагы эле көзүм туман болуп, көзүм май басып жүрө бермекмин. Больше скажу, акыркы убактары даже атеист болуп баштагам. Уялам да, азыр стыдно, конечно. Эми атеист эмес, эми просто өзүмдө эле жана азыр араб кулдар, анан тиңде мындай деп көп айтылат го. Мен ошолордо сыяктуу эми мысыктан жолукту кантип салып жүрүшөт, анан жол салгандар көбөйүп кетти деп акыркы убактары өзүм да ошондой болуп баратканымды сезип баштагам да. Жактырбай баштагам да. Анан кайра өзүмдү өзүм оңдоп, жок депчи, кантип беришим керек депчи анан. Азыр ошондой сөздөр азыр мага айтылып атат. Араб кул деп. Араб кул анан кийин. Катуу тийбели? Катуу тийбели. Мен деген мындай мынтип ойлоп кетип атам да. Мен ошол кезде жолук салгым келсе деле, намаз окугум келсе деле, өзүмдү өзүм ал нерсеге бара албаганымды оправдывать этип эле, ошол нерсе мысльден өзүм качып эле, анан кийин жолук салгандар и так көбөйүп кетти, анан баары эле менен молдо болуп кетти деп эле калп эле өзүмдү өзүм эле эметип берчүмүн окшойм дейм да, оправдывать этип, успокаивать этипчи.
башкалар үчүн жооп бербейм, может аларда деле кээ бирөөнүн деле ошондой ой бар. Анан кийин ал нерсенин өзүнүн кемчиликтерин принимать эткиси келбейт. Билбейм. Ал нерсеге таарынган жокмун, кстати. Бүгүнкү берүүдө биз дал ушул сиз менен кененирээк жакындан тааныша алып, Гузи деген ким? Ой, Чын Гузи атыңыз? деген мен паспортто атым Гузель. Гузель. Гузи деп анан. Гузи деген ким экен? Эгер могу творчество там эме жак менен алып караганда, бул 2 жыл мурда стендапка келип, ошонун аркасынан өзүмдүн Инстаграмда баракчамды алып барып, андан кийин блог алып барып, анан блогер стендапер болуп таанылып калдым да, көп мен тааныгандаргачы. Ошо андан тышкары энемин, бир уулум бар. Пока ошо жетишкендиктерим азырынча ошол эле. Кайсы Таластан болосуз, менин билишимче. Мен атам Таластан болот, апам Мысык Көлдөн болот. Таласта эле өсүп чоңойдуңузбу? Жок. Балалык кезиңиз кандай өттү? Ой, балалык кезимде эле мен ушу мен төрөлгөндөн баштап эле мен жашоом мындай эме да. Сериал да. Балалык кезим ар кандай өттү. Мен мисалы үчүн айта албайм да, бир жерде 1-класстан 11-класска чейин бир жерде жашап, бир жерде чоңойгон болгон жок. Таласта, например, 3 жыл окугам. 3-класстан 6-класска чейин. Ага чейин Бишкекте окугам. Андан кийин Көлдө окугам. Көлдө Покровкада окугам. Таласта эле 2 мектеп алмаштыргам. Көлдө 2 окуу жайы. Бишкектен тоже 2 мектеп алмаштыргам. Ошентип саякаттап эле ошондон бери эле. Кандай ата-эненин колунда өстүңүз? Ата-энеңиз тууралуу сурабы? Ата-энем жөнөкөй эле, карапайым эле. Өтө карапайым үй бүлө, өтө карапайым ата-энем. Ошондой эле үй бүлөдө чоңойгом, мындай. Кээ бир айтат го, мен атам, апа, мен көп жер алмаштыргам, көп мектеп алмаштыргам десем эле, баары ойлошот экен, атам военный болуп, андан кийин аскер кызматында болуп, может ошого көп окуу жай алмаштырдыбы депчи. Андай деле эмес, ошо ар кандай үй бүлөлүк эме шартка байланыштуу эле ушинтип көчүп конуп эле жүрүп да. Жумушка байланыштуу, Жок, жумушка деле байланыштуу эмес. Апам менен атам решили, жакорт жашайбыз дейт. Хорошо, жакорт жашайбыз бияка. Бирок баягы толук кандуу эле үй бүлөдө өстүңүз да. Ошо апам менен атам эле тоже ордун таба албай эле ар кайсы жака көчүп жүрө беришти да. Акчтарым. Ошо бизге жакшы жашоо болуп берели деп эле аракет кылышты, конечно. Ошо бирок толук кандуу апам, атам. Бирок атам каза болуп калды, 10 жыл болуп калды. 10 жыл болуп калыптыр уже. Артык кайрылуу болсун. Вроде кече эле болгондой, на самом деле он же мне сейчас бул историядан сууч алайынчы. Келиңиз ичип алыңыз. Неме ыйлак болуп калдым. Акыркы 10 күндөн бери. Стендапка кандай болуп келип калдыңыз? Стендапка эме тоже кызыктуу. Блогер болоюн дедим. Мен бир Москвадан 3-4 жыл иштеп, анан Кыргызстанга келип бизнес ачайын дедим. Мен өзүм көп жылдан бери бьюти, сулуулук тармагында эмгектендим да, Россияда жүрүп. Анан бияка келип коем, балам жанында болоюн. Балам биякта окуп калды, балам жанында болоюн деп анан бияка кайра келип салон красоты ачкам. Анан кийин клиент жок, туура эмес жерден ачып алыптырмын да. Айба локация туура эмес, неудачно вложилась. Клиент жок, анан блогерлерге кайрылсам, кымбат да баарынын эле услугасы. Мен ал убакта чөнтөгүм аябай жаңы баштагансыз. Жаңы баштагам, чөнтөгүмө туура келбейт, чак келбейт. Сторис эле мынча миң, тигинче миң деп анан кийин ойлонуп отуруп, кой, өзүң блогер болушуң керек окшойт. Эмне кылсам? Деп анан кийин эле аны көрө өзүм блогер болоюн, өзүм товарларымды, өзүм бизнесимди өзүм реклама кылайын деген. Бирок азыр эчтеке деле кыйратып реклама кылбай элем, бирок негизичи. Бирок ошондо ойлондуңуз. Анан карасам эме кыргыз стендаптын эмелери, Нурназирдин выступлениясы, Мыкынын, да бир Канайым деген кызыбыз бар, ошолордун выступлениялары мага Инстаграмдан чыгып калды да өзүнөн өзү эле. Анан кийин эле мен негизи стендаптын орусча форматын көрчүмүн. Анан кызык болуп кетти. Анан карасам күлдүрүп атышат, мен деле мындай күлдүрө алам деп анан мен деле жана бизде хейтерлер жазып берет го. Каеринен күлөйүн деген сыяктуучу. Мен деле мынтип күлдүрө алам, может я тоже попробую деп эле Мыкыга жазып
мыкы орусча жазып алгансың го, кыргызча стендапка. Здравствуйте, Мыктыбек депчи. Ошентип мыкыга жазып, мыкы келиңиз, бизде ачык микрофондор болуп турат. Ачык микрофон деген формат ушундай бир чакан публиканын астында 20-30 кишинин же 10 кишинин деле публиканасында жаңы стендаперлер чыгып тамашаларын текшерет, эски стендаперлер жаңы тамашаларын текшерет. Анан ошонун негизинде анан чоң ушу аудиторияга айтылат да ал тамашаларчы. Ошентип тандалып бул тамашанын кастинги да, короче, мындайча айтканда. Анан ошол жака барып калдым. Анан барып выступать этип көрдүм. Эң биринчи жазган тамашаларым эме болчу. Азыр ал нерсени айткандан уялып атам да коем. Кайсы болчу? Ден соолук үчүн Көргөм. ошолорду айтып эле андан кийин жакшы кабыл алып күлүп эле андан кийин эле мыкы айтып калды. Бир жумадан кийин драмда чоң концерт болот, ошол жака сен чыгасың деди. Өмүрүм микрофон кармап көрбөгөн, өмүрү элдин алдына чыгып көрбөгөн мен. Камеранын астында сүйлөбөгөн. Камеранын астында сүйлөмөктүр, мен эки кишинин астында отуруп калып эле айта алчу эмесмин да. Мен кыялданып жүргөн болчумун, могу дикциямды, ораторский мастерство, ораторское искусствого барып, оңдосом, кичине элдин алдында выступать эткенди үйрөнсөм деп жүргөн болчумун. Анан мейли деп эле барып алдым. Анан ошо 1-май күнү драм театрда сахнанын аркасында турам. Жүрөгүм чыгып кетейин деп атат. Каяктан эле бул нерсеге келе калдым, эмнеге келе калдым, жөн эле койсом болбок, качып кетсемби деп турам го. Андан кийин эле чыгып выступать эттим, аябай жакшы, ийгиликтүү выступать эттим. Эгер биринчи выступлением анчалык мындай жакшы жылуу кабыл алынбаган болсо, таштап салмак болушум керек да. Анан ошондо чыкканда чоң зал, чыктым, эл толтура, драм театр. Көзүм мындай туман да, эч кимди эле көрүнбөйт. Анан астыңкы рядтан эмелерди көрүп атпаймынбы? Эрмек Талайбеков, Красавчик Ерма, ушундай Бакыт Осмонканов, ушундай бир эмелердичи, там ошо КВНщиктерди көрүп, буларды кантип күлдүрөм дейсиң го. Ошончо элдин арасынан ошо 3-4 адамды эле көрүп атам да, ошолор күлсө, значит тамашам өтүп атат депчи. Ошол ощущением эсимден кетпейт. Эми мындан кийин стендап кандай болот? Ой, мындан кийин стендап болбойт деле деп атам, эми туура келбейт. Эми мынтип жазып атышат да мага көзөжө жолук салынып жүргөндөр деле ырдап жүрүшпөйбү, аралашып жүрбөйбү бул чөйрөдө депчи. Анан жолук салынгандар деле ырдап жүрсө, алар эми өздөрүнүн ар ким өзүнүн решениясы, өзүнүн кабыл алуусу. Андан кийин мен бул деле мынтип жүрөт, бул деле тигинтип жүрөт деп чыгып алып, анан стендап айткым келген жок. Эгер чын эле прям мындай бир айткым келип атса, мындай прям илхом келип, тамашалар жазгым келип атса, жазып автор болуп эле берем да. Өзүңүз чыкпайсыз? Өзүм азыр чыккым келген жок. Же может мындай чыксам деле мындай жеңил эле, мындай баягыдай тамашаларды айтпай эле, мындай чакан кечелерде эле чыгып эле, балким сүйлөп коюшум мүмкүн. Прям бир мындай күлкүмүштүү жашоодон алынган бир нерселер чыгып калсачы. Андан кийин азырынча мен билбейм стендапты кандай кылам. Мен эң биринчи эле решением жолукка келгенде, мен стендапка келгенден бери көп нерсени жашоомдо көп нерсени стендапка байлап калгам да. Кыргызстандан кетиш керек болсо деле, башка жака кетиш керек болсо деле стендап эмне болот? Бирдеке кылышым керек болсо стендап эмне болот? Ошол гана карманчы турбайбы? Турмушка чыкканымда экинчи жолу ошондо деле стендап эмне болот деле ушинтерчүмүн да. Анан могу жолук салынганда ал оюма келген жок, стендап эмне болот деп. С лёгкостью. Рахмат, стендап жашоомдо пайда болгонуна. Стендаптын аркасы менен көп нерсени көрдүм, көп жакшы адамдар менен тааныштырдым, чоң опыт болду. Азыр көптөр аудиториям жыйнап алдым, өзүмдүн колдоочуларымды дегендей. Мен аябай ыраазымын бул стендаптын жолуна. Жаман нерсе эч айта албайм. Анан бирок в то же время эртең эмне болот деп эртеңки күнгө деле кепилдик бере албайм. Жок, я не говорю, мен жолук чечип салам деп, Кудай сактасын. Кудай азыр намаз окуган сайын мен эң биринчи эле дуам, Кудай ушу башында жолугум чечилбесин. Ушул нерсени эле ниет кылып, ушул нерсени эле дуа кылып атам. Аябай корком негизичи ар кандай эмеден. Анан насчет стендапа ошо забегая вперед, эртең эмне болот, азыр прям окончательный решениемди азыр айта албай атам да.
Бирок азырынча оюңузда жок. Бирок баягы айтып аттым, все болду, токтоттум депчи. Анан баягы бул нерсеге стендапка бир кирип алгандан кийин творческий любой адам бир творчествого кирип алгандан кийин кете албайт го, кайра эле кайтып келип бергиси келип кайткысы келе берет. Мен стендаптагы балдар кыздар менен сүйлөшө берем, кечелерде чогулуш барып отура берем, өзүм деле барып көрө берем, ал нерсени өзүмө запрещать эткен жокмун. Именно ошо өзүм выступать этерим. Мен азыр эч кандай эме бере албайм да. Окончательный решениемде кепилдигимди дасы бере албайм. Бирок жоолук менен чыгып алып выступать эткенде тоже неуместно же. Ал нерсени да эске алыш керек. Өзүңүздүн жеке баракчаңызга бөлүштүңүз, жашооңузда баягы оор учурлар болгону менен. Ооба. Бирок аны азыр ыйлабайм. Ал нерсе тоже бир күндө эле чыгып алып айтып салган жокмун. Топтолгон мен ал адамга ал адам мени 8 ай бою күнүгө алдап келди да. Негизи кайсы жылы турмушка чыктыңыз эле? Былтыр. Ой, 10 жыл биринчи турмушум менен 2 жолго түшкөнбүзгө 10 жыл өткөндөн кийин тандаган жолуккан адамым ошо болуп калды. Бул деле тагдырдын буйругу. Ошондой нерсе маңдайымда жазылып буйрулуп турса, мен эч нерсе андан качып кете алмаган эмесмин. Азыр да ойлоп, азыр ошо нерсеге жетебиз. Неме ошо 8 ай бою ал кишини жолдошум деп айтканга деле тил барбайт. Мен аны мындай мошенник деп айтып атам да. Мошенник алдап келе берди 8 ай бою күнүгө. Башы кандай болуп башталды? Мен ал экөөбүз таанышабыз. Инстаграмдан мага компания реклама боюнча кайрылат. Биздин компанияны ушундап реклама кылып берип коюңуз, бизге амбассадор болуп берип коюңуз деп. Анан хорошо деп ошол компанияга барып, реклама кылып, 1-2 жолу реклама тартып, анан ошо жазган киши, ошо мени чакырган киши, менен кызматташкан киши ошо жердин, ошо компаниянын директору экен. Анан ошентип таанышып, анан сүйлөшүп калдык, анан кийин тил табышып, анан аз эле сүйлөштүк. Анан турмуш куралы дедик, турмуш курдук. Анан көп эле айтышат. Башы жакшы башталып, сизди ишендирди. Башы, негизи Альфонс экен ал. Альфонс экенин мен дагычы публикацияны чыгаргандан кийин билдим да. Ага чейин ушинтип банкрот болду деп эле ойлоп жүргөнсүз. Банкрот, ага чейин уже мошенничество, мени алдап атат бул мени. Мен ушунча кишини алдады деп ойлогон эмесмин да. Ушунча кишини алдады депчи. Жалгыз мен дедиңиз. Жалгыз мен, анан бир ошо мурдакы партнердун алдаганын билчим, бирок мындай толук түшүнө албай аткам да, ал экөө кимисин алдады депчи. Анан аз эле сүйлөштүк. Анан кийин Альфонстордун негизи эмеси, схемасы мондой болот экен да. Мен ал убакта өзүмдүн жумушум бар, тапкан акчам бар, алдымда машинам бар, иштеген ишим бар. Салонуңузду иштетчүсүз. Салонумду өзүм кичинекей эле чакан кабинет болчу, доходум бар да. Мен бирөөнүн акчасына кызыгып, мындай нуждаться эткен деле адам, аял эмес болчумун. Бирок в то же время не скажу, что я прямо такая бизнес-вумен эле укмуш эмес болчумун. Эми түптөлүп, эми бутума туруп жакшы оокат кылып келаткам. Анан Альфонстор ошо стараются, оказывается, успешный, самоуверенный, ушундай аялдар деген мындай адамды издешет экен да. Өзү баардык нерсеге жетип, акча таап, өзүнүн оокатын өзү кылып, күчтүү болуп калган аял өзүнөн күчтүү эркекти каалап калат да. Ну, это не в плане физически, морально, психологически. Анан Альфонстор келип эле мынтип эткен да күчтүү аялга. Болду. Мындан кийин сенин проблемаң менин проблемам. Мен жаныңда турам. Мындан кийин я все за тебя буду решать. Все, ты не можешь работать, ты уже можешь расслабиться, мага ишен. Все, мен сени тим эле бүттү. Мен сени бактылуу кылам десе эле, баягы мындай күчтүү болгон аял по-любому эме болгусу келет да, слабая. Алсыз аял болгусу келет, эркелегиси келет, туурабы? Анан кичинекей кыз болуп калат да, андайлардын жанындачы. Ошентип анан башыбыз айланып эле, анан кийин кантип эле ошондой сөзгө ээрчип кеткенибизди билбей калат экенбиз да. Менин случаymда ошо болду. Бирок көбүнчө эле көп аялдардан кийин сүйлөшүп көрсөм, алардын деле башынан өткөн окуясын окуп көрсөм, алардыкы деле ушундай эле случай болуп турду, ушундай сыяктуу эле, окшош почти.
Ошо анан экөөбүз үйлөнгөндөн кийин эле бир жумадан кийин проблемасы башталды. Бир жумадан кийин эле. Бир жумадан кийин эле. Экөөбүз үйлөндүк, мен жалаап калып кетти. Мындай бардык баягы салт менен эле болду. Нике кыйдырып эле, айылга апарып, жоолук салып эле, анан прям мондай ызычуу прям свадьба болгон жок. Алардын ата-энеси менин ата-энеме келип, ачуу базар кылып, ошентип. Анан бир жумадан кийин эме проблемасы башталды. Компания, баягы мени жумушка чакырган компания, бул меники болчу. Партнерлорум мени акырын алып туруп мени четке чыгарып салышыптыр. Анан мага деген монча миллион деген карызды мойнума илип салышыптыр. МВДга, ГКМГга заявление жазып жүрүшөт деп келди. Ана эми нерв болуп, что за несправедливость, мен деген менин страницам бар, азыр мен чыгарам деп алгам менчи. Десем, жок, не вмешивайся деп койду. Балким ошондо чыгарсам, может, бунун эле чыныгы жүзү билинет беле. Ушу чыгартпай койгондо, не надо, не вмешивайся деп койгон. Анан хорошо деп койдум. Анан кийин бир күнү келди. Мага деген ГКМга арыз жазып салыптыр. Мен срочно барып, тааныштарым ортого салып, мен деген взятка беришим керек деди. Взятка бердиби, берген жокпу билбейм, иши кылып кайра приостановили дело. Мен жаап койдум, бүтүрүп койдум. Они не смогли ничего доказать деп тинтип келди. Анан бир күн дагы келди. Мен деген компания деген мага монча миллион карыз мойнума илип салды. Мен ошону выплачивать беришим керек. Болбосо болбойт деп. Анан кийин тигиден акча сурап мынча миллион таптым, будан акча сурап мынча миллион таптым. Анан дагы мынча миллион жетишпей атат. Болбосо менин ишим мындай болот, тигиндей болот. Проблема дей берди. Мен деген 3 машинамды саттым. Анан дагы тигини саттым, муну саттым. Оказывается, тиги 3 машина бунуку деле эмес болчу экен да. Мунун машинасы эмес болчу экен. Мен ошол машиналарды саттым деп келет. Анан мага келет, сенин машинаңды сатып туралы. Акча жетпей атат, 500 000. Сенин машинаңды сатып туралы. Анан кийин бир айда мен деген эмем бар, угольный карьерим бар. Баткенде шахтам бар. Ошо кытайлар алып сатып алмак. Ошо кытайлар бир айда келет. Кудай, эмне деген жомок азыр өзүм айтып атам, өзүм кайра ишенип кетип атам. Ошолор кытайлар келип, мен шахтам өтсө, мен кайра мен сага деген. Меники Chevrolet Spark болчу да, кичинекей эле Morning бар го машина, ошондой машина болчу. Анан мен сага жол машина алып берем. Тине мындай десең, анан десең, эми экөөбүз бир семья болуп атсак, жашап атсак, анан кой эми выручать этиш керек да депчи. Машинамды саттык. Анан дагы бир проблемасы болуп келип, неме деди, срочно 300 000 керек болуп атат деди. Мен ызылдап бир эжени тааныш эже бар эле, акча берчи да. Ошо эжеден акча алып, анан ал эмеге процентына акча алып берип, анан кийин дагы бир проблемасы 300 000 алып берем. Анан дагы бир проблемасы келет. Компаньон банктан кредит алып берем. Канча? 300 000. Мага эле кредит бере беришкенде таң калам да. Анан кийин бул эмнеге сен өзүңө кредит албайсың десем, неме дейт да. Мен деген мындан 2 жыл мурун бирөөгө кредит алып берип коюп, анан ал кредит төлөй коюп, анан кийин мен деген черный списокко кирип калыптыр, мага кредит бербей атышат деп. Албай атам кредит деп. Анан кийин Бишкекке келип КСБ банктан дагы 500 000 алып бердим. Ошентип миллионго жакын уже кредит. Элестеткиле, еще плюс машина. Анан кийин банктардан ошондой бере береби негизи? Мен ИПМ, ушулар бар да, ошо негизинде бере берди да кредитчи. Апам мага эми поручитель болуп, апам үйү бар. Ошо залог, не залог. Ошентип очогон кредиттерди алып бердим, бере бердим, колуна бере бердим. Анан кийин эме ортодо экөөбүз айылда ошо мен 3 жыл деком, Кудай сакта, 3 ай жашадыкпы. 3 ай бою ошо 3 айдын ичинде ошондо миллиондон ашып. 3 ай бою ошо кредит алып берип жүрдүм да. Бишкекке чейин келдим го, атең кредит алып берейин деп. Анан кийин ошентип кол көтөрүлүп, анан мынтишти да, сен уруп согуп атсаң, кантип эмнеге сен чыдап жашай бересиң тигиндей. Башында эле ошо 3 айдын ичинде эле башталды кол көтөрүү. Жок, негизи машинам сатылып, анан бир 2 жана проценттен карыз алып бергенден кийин, анан кийин дагы бир чоң кредит алып бергенден кийин анан кол көтөрүүлөр башталды да.
Жалабаттан эле ошо ата энесинин көзүнчө эле мени аябай катуу сабап салды. Анан кийин мен уже Бишкекке кетем, ажырашам болду, кетем десем, мен заявление жазам, побойлорду снимать этем десем, жалдар кечирим сурап болду, все андай деп, анан андай мындай деп, анан кечирип, анан калып калдым, ладно депчи. Анан болду, мындай нерсе кайталанбайт, кечирип кой, азыр мындай проблема болуп атат, мен өзүм гармон албай калып атам, тиги мындай деген эле сөз. Мен билбейм, ушунчалык кандай гипнозго кирип кеткен, билбейм, иши баардык сөзүн эле алданып элечи. Ошончо машинамды саттырып, анан кредиттердин баарын алдырганча алдангандан кийин тиги мен сени сүйөм, экинчи мындай кайталанбайт, жакшы болуп калабыз, кечирип кой, азыр ушундай эле пока у меня ушундай болуп атат деген сөзгө кантип ишенбей коеюн, ага да ишендим да. Анан кийин ошондон экөөбүз Москвага кетебиз. Иштейли деп. Жок, мынтет Москвада да менин бир чоң жумушум бар. Москвага барып эле бир жуманын ичинде менин счетума 5 миллион түшөт деди. Мен Москвадан бир айдын ичинде эле, короче, 15-20 миллион табам деп. Ушундай. Анан бул мен ага ишендим, анткени экөөбүз жаңы үйлөнгөндө тоже движение кылып эле тиги компаниясын, бул компаниясын иштетип эле монтип эле крутиться этилип айланып жүрсө, бул действительно ошондой иш кылып жүргөн, ошондой движение кылып жүргөн адам экен деп ойлондум да ишендим. Москвада чын эле ушундай бизнес. Туугандар айтып калды, муну Москвада бул улукмуш жүрчү менен Москвада акчаларды менен пачка көтөрүп жүрчү деп баягы абысындарым, туугандар айтып калса эле, чын эле Москвада жумуш жакшы окшойт деп, кошо Москвага кетем. Анан кийин Москвага баргандан кийин эле мен телефонумду бирдеке эле чукулуп аткан. Анан Золотая корона деген бар да Москвадачы, приложение, ошо менен эле очогон кредиттерди ала берсе болот да. Паспортуңду эметип эле. Мен андан мурун Москвада 3-4 жыл иштеп келгем деп атпаймынбы? Ошол кезде ошо Золотая корона деген акча алып, ошентип кайра төлөп, аны жаап жүрчүм да. Эми кредитный историям ал жактан да жакшы болчу экен. Ошол жерден дагы бир 200 миңге жакын бир заматта кантип билбейм, кредитти оформлять этип салыптыр ал жактан дагы. Анан ошонун айынан урушуп кеттик, мен ызы чууп, сен эмне кайра могу кредит, биз эмне бул нерседен кутулабызбы деп. Анан ошо Москвадан мени катуу сабап салды да. Анан кийин эле мен срочно билет алып эле Кыргызстанга кетип калдым. Ошо Москвадан заявление жазып милицияга кайрылган өзүм жаңы документ, өзүмдүн документтерим проблема. Жана колумда синяк эмелер жүрбөй, ошо катуу Бишкекке арам келдим. Ошо Бишкекке келгенден кийин анан эме боймо түшүп калды да. Ошондо канча айлык боюңузда болчу? Где-то бир жарым ай, 6-7 недель деп ошо боймо түшүп калды. Анан кийин ошондон кийин эле ажыраштык. Анан кийин акчаларыңды төлөп берем деди да. Кредиттерди төлөп бер дедим да, десем, давай мен сага деген анда ай сайын которуп турам, полностью крупный акча колума түшкөнчө мен сага ай сайын которуп турам деди. Анан ай сайын деле которбойт, полностью деле бербейт. Мен баягы психологически аябай очень сложно отходила. Ажырашуу деген баягы оңой эмес да. Кийинчи карыз менен еще баягы биринчиңен дагы, анан экинчиден дагы деген да сөз, өзүңдү өзүң жеп. Анан кайра ойлоп, может, кайра иш үчүн эле болуп кетет. Алдап көрөйүнчү, может, сеники туура деп жашап көрөйүнчү деп кайра Москвага бардым. Аркасынан эмес, эми баягы өзүмчө эле квартира снимать этип, өзүм Москвага барсам, может, рядом буду, и жанында болсом ала алам акчаны депчи. Москвага кайра бардым. Ал Москвада калганда мен сабаганда мен Кыргызстанга кетип калган дейинчи. Ошо Москвага бардым. Ал жактан деле тил табышкан жокпуз. Андан кийин еще плюс Москвага кайра мен кетип калганым, биякта мен жүрө албай койдум да. Эмоционально мне очень сложно было. Даже аттенем прям оор боло берди да магачы. Өзүм качып эле Москвага барып, ошо мурда иштеген жериме барып кайра иштеп, аяктан эми по-любому көбүрөөк акча табам да бияка караганда. Ошо иштеп, анан кредиттеримди өзүм акырындан өзүм жаба берейин, тиги карыздарым мага бергенче деп анан Москвада жүрдүм да өзүм иштеп. Кайра кийин барганда чогуу жашаган жокпуз, эметкен жокпуз. Күндө эле чалам, карызымды бер, кредиттеримди төлөп бер, тинтип бер, минтип бер, мен чарчап кеттим. Айына эмне деген карыз төлөйсүң, еще процент. Айына канча төлөп атасыз бул жолу? Ой, где-то 100 миңдей, бир 120 миңдей да.
Кредиттин өзү эле. Кредиттин өзү эле. Эми кечирип койгой, эми бул мен бир крупный бизнесмен болбосом, бир өзүм предприятием болбосо, өзүм жөнөкөй эле карапайым зарплатага иштеген адам болсом, анан помимо этого үйдү багыш керек, баламды багыш керек, үйгө акча салыш керек, өзүм ичкен жегеним, квартира, там аренда, аяктан да кабинет снимать этиштир. Өзүң алгың келбей калат да, уже өзүң сүйрө албай каласың. Андан кийин эле человек күндүк эле обещать этип турат да, эртең отуруп коем. 8 ай бою эртең отуруп мынтип коет го. Кайсы өтө жаман мынтет экен да. Картаң кайсы номериңде эле? Ушул номериңдеби? Азыр отуруп коем десе, отурасың го телефондун күтүп, азыр акча түшөт депчи. Жолуңа акча жок, тамагыңа акча жок болуп калат. Ыйлайсың. Вот это всё мне зачем надо было деп. Анан эң артында уже наглеть этип баштады, уже акча сурасам, сөгө баштады. Прям жаман сөздөр менен сөгөт да, мындай унижать этип сөгөт да. Жалдырап да сурадым, пожалуйста. Ортодо апам ооруп калды, апам операция болуп калды, акча керек болуп калды. Ошол убакта, не знаю, жалдырап да эметесиң, анан метет аз которуп коем, аз түштөн кийин акча түшөт. Сейчас деньги поступят, я жду дей берет экен. Көрсөм мага эле эмес, 20 кишиге акча карызып, 20 кишинин баарына бирдей сообщение жазат экен да, кийин бүт баары маскриндерин жибербедиби. Андан кийин акыркы пределы эме болду. Мамам мага айтпай эле байкуш, өзү жазыптыр. Азиз, кыйналып атабыз, акча котор балам деп мамамчы. Мамам аябай жоош киши да. Балам акча котор, кыйналып атабыз, сага ишенейин, кызым кредиттерди жаба албай атат, кредиттегилер үйгө чейин келип атат, сага ишенейин балам которчу десе, мамамды бир жума алдаптыр да. Аны да апа деп коет дейт, апа азыр котором мына, азыр 2 сааттан котором. Мамам ишенип, тоже алданып отурат. Анан кийин мага айтты, кызым ушинтип бул мен деген анан нерв болуп мен ушу мени алдап ушу бүткөн жетишкенсип, эми ушу апамды дагы бир компаньондучу бир жанагындай туугандарынын номери кредит алып атканда бирөөлөр номерлерин сурайт го. Ошондо эме бир номерди жазган элем, ал мамамдын номери болчу, ал номерди временно иним көтөрүп жүрүптүр да, азырчы 9-класс иним. Ошо иниме чалып коркутушат. Мы юридическая компаньонун юридический отделинин сотруднигибиз, кредитти төлөгүлө 9-класс бала, ал сөздү укканда жүрөгү түшүп, ыйлап, эмне көзөжө, эмне каяктан акчаларды алып жүрөт, эмне болгон кредиттерди алып жүрөт, чалып атат деп, иним истерик болуп. Ушундай уялып менчи уже невозможно. Айтканга туура келди алардын баарын. Ушундай болгон, ушундай случай болгон деп уже. Анан кийин эме дедим. Акчаларды котор, болбосо мен элге кайрылам. Мен юристтерден жардам сурайм, мамиледен жардам сурайм. Дет да, ты никак ничем не можешь доказать. Точнее, сен мага эч кандай доказательство жок. Мен сага акча алганымды, кредиттерим бар, сен атыңан оформлен, машинаны өзүң переоформлять этип саткансың. Сен эмне кылып далилдеп бересиң анын баарын деп мен ошону жылынып атпайбы. Чыгарып бер депчи. Анан кийин, как я поняла, мен акчаны сенден албайт экенмин да баары. В любом случае мен сенден албайт экенмин да, анан сен чыныгы жүзүңдү эл билсин, ким экениңди эл билсин. Мен дегенде мага юридический жардам керек деп ошентип мен элге кайрылам дедим да, потому что я не знаю действительно, мне интернеттен окуйсуң тигиндей вариант, мындай вариант, мындай юристтер менен адвокаттар менен мындай сүйлөшүп отурайын десең, возможность жок, акча жок, тем более аларда акча го, ар бир эмеси. Анан кийин ошондон кийин күйүүтүмө чыдабай видео тартып, сторис тартып, анан кийин ошону публикация кылып чыгарып салган болчумун да. Андан кийин байланыштыбы? Reels негизи мен бул проблемамды стендаптагы балдар, МК, жана Улук Төлөмөшев бүт баары билчү да. Улук Төлөмөшев бар го, түнкөлөр деп чыгат го, ошолор аябай мага күйүп жүрүштү да. Көзү чыгарып салчу, резонанс кылып салчу, может туугандары деле бирдеме көргөндөн, туугандары деле уялгандан сага келип жардам берет, бирдеме кылып сал, чыгарчы десе, жок, бул мага берет акчаны. Ошондо дагы актап жүрдүңүз. Оправдывать этип алганмынчы мен. Анан ошентип жүрдүм да, анан кийин жок, бул мага берет, андай болушу мүмкүн эмес депчи.
кантип эле мени ушинтип салсын депчи. Анан чыгаргандан кийин ошо бүт баары эле жакын билип жүргөн досторум, тааныш подружкаларым бүт баары репост кылып эле кетирип салышты. Ошо менен анан кийин резонанс болуп кетти. Еще плюс ал видео эме оозумдагы оозумда салымын кошту. Ушуну айтып коеюн, ушуну аябай эме кылып анан прям баса белгилеп ушул жерди чыгаргылачы, пожалуйста. Ал видеону тартып атканда Инстаграмда эффект маска деген болот. Ошо менен тарткам. Анан ал эффекти прям оозду мындай объемду көрсөтүп коет анан. Плюс ыйлаганда ооз шишип кетет го. Ошондон тартып туруп оозум монтип аябай чоң болуп көрүнүп калыптыр да видеодочу. Анан комментарийдин баары эле 80% ооз деп жазып бериптир. Комментарий көп жазылган ушундай видео монтойм, оборот алып кетти окшойт да. В общем, ошо андан кийин ал видео чыккандан кийин бир 4-5 сааттан кийин жазды. Сөгүп жазды. Теперь таки ни копейки не получишь. Мынтип коет. Мен сени теперь я тебя посажу деп коет меничи. Я тебя по судам потаскаю дейт мени. За то, что мен сүрөттөрүмдү сен чыгарып салган үчүн деп ушинтип кайра мени коркутат. Анан делай дедим. Делай. Колуңан келгенин баарын кыл дедим. Мен колуман келгенин баарын кылам деп. Анан мени коркуткан аз келгенсип баягы ошо апамды чалып, апама жазып коркуттур. Силер көрөсүңөр менден деп. Ошондон кийин анан кийин кайрылуулар келе баштады да. Бул киши мени алдаган. Бул 10 жолу, 20 жолу үйлөнүптүр да бул. Билген эмессиз такыр. Каяктан? Мен мага айткан да, мен бир эле жолу үйлөнүп ажырашкан. Анан экөөсү үйлөнгөндөн кийин аны айтканда, на самом деле 2 жолу ажырашкан депчи. Анан ладно, аны деле кечирдим мейли деп анан бирок эми ушунча количество деп кантип ойлойн анан. Канча экен? Бир 10 чакты жолу үйлөнүп ажырашкан экен. Неофициально жашап жүргөн гражданский брактары, бүт баары эле ошондой схема. Баары алданган. Бүт баары алданган. Бирөө жакшылык көргөн эмес да мындан. Сүйлөшүп жүргөн кыздары баары эле ошо акча берген, машинасын сатып берген, кредит алып берген. Окшош. Бизнесин өткөрүп, бүт баары окшош. Даже мен кичине арзаныраак алданып турмун да. Андан дагы көп суммалар бар экен да. Чоң компанияларды, бир эле машинаны 3 кишиге сатып салган адамды. Анан негизи дагы бир мени өкүндүргөн нерсе, Кыргызстанда мошенниктерге бир жашоо жыргал экен да. Особенно гражданский брак, аял күйөөсү болуп жашап жүргөндө ушинтип алданып калган болсо, бул силердин совместно нажитый имуществоңар, чогуу жашап жүргөндө оролгон акча, чогуу жашап жүргөндө алынган кредит деп көп нерсени, көп иштер каралбагат экен, көп аялдар ушунсуздап квартирасын деле алдырып алданып салгандар бар экен, бала чакасы менен көчөдө калып калгандар бар экен, күйөөсүнө алдырып коюп квартирасын. Например, ошо иштер деле каралбайт экен да. Анткени чогуу жашап жүргөндө кылынган нерсе. Аны доказывать этип да бере албайт экенсиң. Ошол нерсеси бар экен. Мошенниктер аябай көп болгон үчүн булар менен күрөшкөнгө мындай алы деле жетпей калабы, билбейм да. Анан азыркы тапта Азиз СИЗОдо кармалды, бирок Ошол баягы окуя чыккандан кийин, окуя чыккандан кийин канча убакыт? 1 жума мурда кармалды. Азыркы тапта СИЗОдо, бирок Кыргызстанда эмес. Россияда. Кыргызстандан аны кармай алат белек, билбейм. Анткени Россияда менден тышкары дагы көп адам жапа чегиптир да. Ошолор чогулуп коллективный заявление жазып, Россиянын гражданиндери дагы ошо заявление жазып, ошо азыркы тапта СИЗОдо следствие жүрүп атат. Ошо мошенничество в крупном размере деген статья берилип, статья менен каралып атат. 159 дейдиби? Ушундай берене менен. Кудай өз башы менен эле кетсин. Бул нерсеге сүйүндүңбү деп сурашты.
жакындарым сүйүндүңбү, кандай чувство болду, ушу кармалды дегенде кандай сезимдер келди депчи. Мен уже акчадан түңүлгөм, акчаны ал адамдан ала албайм, күтпөйм. Самое главное ушу адам өзүнүн жазасын алсын деген эле уже мотивация болуп калды. Башка аялдар жапа чекпесин деп, анан кармалды дегенде менде кандай эме болду, бир чети күлкүм келди да. Жашоо эртең эмне болуп кетерин билбейбиз да. Мен башында ага жаңы күйөөгө тийип, мондай мага келип ыйлактап, мен деген партнерлорум мага заявление жазып атышат, мени камап салган атышат, мени тигип салган атышат, мынтип атышат десе, мен ыйлап переживать этпей, мен муну камап салат экен депчи. Анан кийин ушу бир нече убакыт өтпөй эле, бир жыл өтпөй эле кайра ошо өзүм ошо киши камалсын, ошо киши жазасын алсын деп ошо болгон күч аракетимди ошол нерсеге жумшайм деп ойлогон эмесмин да. Ошо азыр Эми акчаңызды мындай бир аз кайтарып алуу мүмкүнчүлүгү болобу? Ошо киргенден кийин, СИЗОго киргенден кийин. Жок, мен эле эмес, 20 миллион, 30 миллионга алданган адамдар деле ал нерсенин, ал акчаны кайтара алышпайт экен. Кече делосын, мага ссылкасын жиберишкенден окудум. Эме 10 жылга кесилиши ыктымал экен, 1 миллион штраф менен. Ошо штрафты бөлүп төлөп кутулат экен. Же 3 жылга, же 2 жылга. Ошондой экен. Кыргызстанга анан келген, шашылыш түрдө келип калдым го. Келишимдин бирден бир себеби, мага мындай информация келди да. Азиз азыр Кыргызстанда экен дегенден шашып келгем да. Кайрадан Москвага бир жакка чыгып кетсе, мен иш козголбой калам. Кыргызстандын ичинде жүргөндө, может, заявление жазып кетишип калайын, там иш козголуп калсын деп келсем, тилекке каршы Кыргызстанда эмес экен, Москвада эле экен. Мен ложный информация менен алданып келип калыптырмын да, бирок карабай эле кайра заявление жаздым, кайрылууларды кылдым, бирок деген 2-3 күн мен настроением түшүрүштү да. Киресиң, следовательга киресиң, арыз жазайын деп киресиң, дет да. Бул катардагы эле, ой, бул жана эле машинчиде турбайбы? Бул болбойт да, бул каралбайт деле, бул мондай гражданский эле иск деп элечи. Анан мен байке, меники ушу резонанс болуп кеткен. Бул бир эле кишини алдап атыптыр, толтура кишини ушинтип кеттир. Бул деген он крупный мошенник. Бул кармалыш керек, бул жазасын алыш керек. Башкалар да келип жазсын анда заявление деле мындай. Ушинтип 2-3 күн мен ушундай маанаемди түшүрүштү да. Анан ушундай түңүлдүм да. Мен чырылдаган бойдон калып кала турбаймбы? Шылдың болуп эле калып кала турбаймбы? Тиги шылдыңдайт да, эмне колуңа эмне келди депчи. Деп анан ушундай ыйлап, анан как раз жолук кийдим, намазга жыгылдым. Анан Кудайга отуруп алып, бүт проблемамды айтпасам деле көрүп атат да. Анан айттым, баарын айттым, Алла Тааладан сурадым. Мен мындан кийин заявление жазат элем, тигине кылат элем, мындай кылат экем деп, ал киши үчүн мен эметпемден көз жашымды төкпөйм, энергиямды коротпойм, Аллах сага эле тапшырдым дедим. Сен кандай буйрук кылсаң, сен кандай кааласаң ошондой болот. Болду, сен эле чечимиңе ишенем деп. Ошонткенден кийин эле калп айтпайын, эртеси күнү же 2 күндөн кийин өздөрү мага ГУВДга чакырып калышты. Өздөрү ГУВДга чакырып, өздөрү следовательдер чакырып, мен жана эмелерди, званияларды, эмелерди эле түшүнбөйт экенмин. Мен подполковник следственного отдела деген ошого кириптирмин, өзүм деле бир табличканы окуп эле түп-түз кирип бара аласың го, чулкулап. Ошол адам кабыл алып кабинетинде заявление жаздырып, түшүндүрмө бүт айтып бер деди, аял киши экен. Анан ошо жактан заявление жазып, анан Кудай жагып следователь да түшүнүктүү, жакшы бала экен да. Ошо болуп чогуу заявление составлять эттик. Ал мынткен жок да, бул каралбайт деле, бул эмне болбойт, анан бул эчтеке деле болбойт деп айтышкан жок да. Түшүнүү менен кабыл алышты да. Ошолор мага бир үмүт берди да кайра. Чын эле справедливость бар экен.
иштеген адамдар чын эле бар экен депчи. Чын эле просто өзүбүз эле кээде бир туура эмес адамдар алдыбыздан чыгып калганга эле ушундай шабыксынып калат экен. На самом деле нормальный адамдар деле бар экен, өздөрүнүн жумушун, өзүнүн кызматында туура тагып отурган адамдар бар экен деп ушундай сүйүнүп чыктым. Чыккандан кийин үйгө келгенден кийин эле 1-2 сааттан кийин эле Москвадагы юрист, адвокат эже ошо мен менен тыгыз байланышта болуп аттым. Ошо эжеге да рахмат. Гулиза эже. Ошол эже жазып калды. Кузя Азиз кармалды СИЗОдо деп. Азыр камерада отурат. Эчтекем жок, эч кимге эч нерсе бере албайм. Эмне кылсаңар ошолордо отурат деди. Менде сожаление да болгон жок, сүйүүнү да болгон жок, эч кандай эмоция болгон жок. Жөн эле. Ошо кармалыш керек болчу, ушундай болуш керек болчу. Пусть эми калганын ошол жерден уже дальше уже следствие жүрүп калган тагдырга тапшырдым да. Ошо ошондой болду. Ошондо сүйүндүм, мен Аллах Таалага ушундай чын жүрөктөн дуа кылгам да, өзүң мен болду, не буду барып атса. Мен 1000 тытынсам деле баары сен каалагандай болот. Мен колуман келген аракеттин баарын кылдым. Болду. Калганы сенин буйругуң менен болсун деп. Айтсам, анан ошо иштер ошентип жылбады. Иш жылбады. Болсо да канча жүрөт элем. Негизи айтып коет го, кээ бир нерсени мындай кой бергенде анан кийин келет дейт го. Ооба. Канчалык жармашып, канча тырышкан сайын ал нерсе качат го сенден. Акча жагынан болсо деле, сүйүү жагынан болсо деле, бир проблемаң болсо деле, канча монтип переживать этип кейген сайын ал огуш бутер күчөйт го. Анан бир Кудайга тапшырып, Кудайдын колуна тапшырып, эми аракет кылыш керек, конечно. Анан Кудайдын колуна тапшыргандан кийин анан түзөлүп кетет экен да. Азыркы учурда эмне менен алек болуп атасыз ушунда? Ой, азыркы учурда бияка келген келип, эмне кылсам деле бир сыйра өзүмдү өзүм таппай аттым. Анан кийин мен көп жылдан бери ошо бьюти сулуулук тармагында жүрбөдүмбү? Анан салон красота ачайын деп эле ушундай аракет кылдым. Анан кийин негедир чарчап кеттирмин ал нерседен. Мен тырмак, кирпик жасачумун да. Өзүм ороналы, анан ал нерсе баягы шариятка туура келбейт го, тырмак, кирпикчи. Анан кайра өзүм отурам, анан кайра кирпик, тырмак жасаганда туура эмес болуп калабы деп анан мен нишамда кандай кылсам, эми оокат кылышым керек да, акча табышым керек, балам багыш керек. Андан кийин чакан магазин ачтым. Для покрытых, магазин для покрытых девочек наших. Мусульманский көйнөктөрдү сатайын депчи. Ошо азырынча акырындан баштап атам. Ушу очу хочу, деп өзүм брендимди жаралышын каалайм. Иншалла өзүм какой-нибудь дизайн хочу придумать. Азырынча өзүнчө эле ал да бул творческий процесс экен. Өзүнчө эле кыялданып эле, өзүнчө эле жаңы идеялар келип эле, мынтсем тигинтсем деп азыр ошо магазиндин үстүнөн эле иш алып барып ошо менен алек болуп атам. Башында туура эмес нерсе кылып алдым, туура эмес товар киргизип алдым. Баардык нерседен чалынып анан эметет эмеспизби? Анан ошого деле шүгүр, ал деле опыт. Ошо азыр ошо жаатын аралашайын деп атам. Мындайча айтканда, бизнес тармагына киришип атам буюрса. Кыргызстанда эле болосуз. Ооба, Кыргызстанда эле болом. Балам чоңоюп атат да, ал эме пубертатный период деп коет, подросток болуп, ошол убакта жанында болоюн. Андан кийин бул моментти, бул нерсени, бул воспитанияны канча акча менен деле эметсең деле кайтара албайм да кайра. Андан кийин так эле тигини кылыш керек, мынтиш керек, оокат кылыш керек, тигинтиш керек деп так эле канча жыл Москвада жүрдүм. Ошол нерсеме чувство вины за то, что эми Москвада жүргөндө эле мындай болчумун, 3 ай сайын келе берчүмүн. 4 жыл иштедим Москвада. Балам 4-классына чейин. Биринчи турмуш менен ажырашканда балам менен эле кошо кеткем Москвагачы. Балам менен эле, балам жети эле болуп жумушка барчумун. Анан багыш балам. Анан 1-класска кириш керек болгондо мен ушундай чет жакта жүргөн адам патриот болуп калат да. Мен баламдын Россияда окушун каалаган жокмун да. Балам Кыргызстанда эле окуйт деп элечи. Не хочу анан баягы орус, дети жестокие же. Анан кийин жанагындай
по национальному признаку арганда оскорблениялар болуп калат. Анан менин балам мен эмеспи бир сезимтал бала да. Анан байкушум ал да кыйналып калабы деле ушундай эмелер менен күрөшүп эле анан Москвада аны окутканга дагы бирок жанымда жалгыз эле болчумун. Жанымда да бир адам керек, мектепке алып барыш керек, алып кетиш керек. Анан Кыргызстанга алып келип эле апама бергем да, апа карап окутуп туруңуз, мен кичине иштей калайын. Кайра келем деп ошо менен 4 жыл Москвада жүрүп салып турдум, балам 4-класска чейин. Бирок батпаттан эле келе берчүмүн 3 ай сайын. Документтер 3 айга жазылып, регистрациялар 3 айга жасап, мага маршрутчу айса кызым жесем биякта эле иште. Жетсак иште. Тапкан акчаңды жол беренген билетиңе кетпейт. 3 ай барып иштейм. Жаңы талашып 3 айда келип 2 жума жүрөм, балам жанында кайра кетем. Ошентип 4 жыл убакыт өтүп кетти. Андан кийин монда деле кайра могу кризистен кутулайын, анан карыз парыздардан кутулайын деп Москвага кетейин деп аткам. Андан кийин кой Алла Таалам берем десе бардык жактан деле бере берет. Ушактан эле ырыскын ушактан эле берсин деп анан токтоп жыйыштырдым андай чет мамлекет. Оюма ар кайсы келип, мен еще из-за того, что я ресницы делала, кирпик жасап, тырмак жасап иштеген үчүн Дубай, Арабский Эмират, азыр биздин кыздарым бар ошакка көп эле кетип атпайбы, миграциягачы. Ошакка да кетип калайын дедим. Анан кой айланайын. Аякка уралып да канча жыл жүрөм. Балам жанында эле болоюн деп эле андан кийин ошо бияктан ошо азыр кичине кыймылдап аракет кылып атам. Сөздүн ачыгын айтканда. Мен уже баарын эле ачык айта берем, мен чо притворяться. Анан кийин ошондо подкасттарда өткөндө бирөө мүнөттөй подкасттарды отуруп кредитим бар деп айтып турсуң деп. Бар нерсем бар дейм да, кредит баарында эле бар да. Все показываем в Инстаграмда такую жизнь, да, лакшери. Как будто прям все идеально. На самом деле кредитим бар экен. Кыргызстан баары билди го. Мейкине келет го. Кредитим бар экен. Кыргызстандын баары билди. Анан ошон үчүн жашырган деле эчтеке жок, биякта эле болоюн деп азыр балам жанындамын. 10 жылдан кийинки Гузини кандай сүрөттөп бере аласыз? 10 жылда Гузи, Кудай буйруса, динден ушунчалык көп илим алган. Ушундай спокойно отуруп алып, башка кыздарга дагы сабак бере алган. Психологически, эмоционально настолько уравновешенная, и финансово тоже уравновешенная, потому что финансылык акыбал ушул адамдын жан дүйнөсүнө да влиять этет да. Бактылуу эне дагы да болсо мынтип аткан болчумун. Болду, айланайын, эч кимди көрөйүн деген көзүм жок. Мен бул күйгө тийбейм, тиңдейм да. Анан 10 жылдан кийин эртең жолорун Алла Таалам өзү билбейт. 10 жылдан кийин бактылуу эне, может домохозяйка, вот предпринимательница, ну, соответственно, дин жолунда кызмат кылган, ушундай бир өзүмдү бир жакшы аял катары көргүм келет. Негизи, хотя 1 ай мурда мынтип жооп бергем да, мен ушундай успешный стендапер, ушундай, не знаю, киного тартылган бир актриса катары көрөм өзүмдү деген болчумун. Азыр уже оюм өзгөрдү да. 10 жылдан кийин самое главное аман болсок. Жакшы ниеттер бар. Ошо жакшы ниеттерибизге жакшы тилектерибизге Алла Таалам жеткирсин. Чоң рахмат. Негизи баягы интервьюга келип атканда могул нерсени айтып берсем деп ойлонуп келдиңиз да. Анан сизден эмнени сурабай калдым мен? Баарын эле сурадыңыз го. Мен ойлогом примерно ушул нерселердин баарын эле айтылат деп. Жолукка келген эмне себеп болду деп, ошону сураган жоксуз, ошону айтып берейинчи, пожалуйста дейинби? Эмнеден кийин чечим чыгардыңыз? Жолук чечим чыгарганым ошо все вот это все накопилось, жан дүйнөм тынч болбой, канча жылдан бери тиги нерсени кылып көрдүм, бул нерсени кылып көрдүм, стендап кылып көрдүм. Жок, баардык нерседен жакшы эмоцияларды алып аттым, жакшы нерсе болуп аттым. Бирок вот здесь прям жерим тынч эмес. Өзүм ордум таппай жүрөм дагы элечи. Андан кийин тынч эле жашагым келди. Ушундай бекинип, ошо бир баардык нерседенчи
түз намазымды окуп, Кудай менен эле связь болгу элечи. Алла таала эле угат экен да, күнүнүн кечинде келесиң, үйдө жатасың, эмне проблемаң болсо деле Алла таалага айтасың, желанияңды деле баардык нерсени Алла тааладан сурайсың, Алла таалага айтасың. Анан кийин эле күндүз чыгып алып кайра ни в чем не бывало жыргап жүрө бересиң да. Анан жоолук салынарда таң атканча уктаган жокмун. Таң атканча ыйладым. Өзүмөн өзүм эле эмне ыйлап атканымды өзүм билбейм. Мен понятное дело жанача проблемалардын аркасынан ыйладым да. Анан накопилось все, ыйлап атам, никак не могу успокоиться. Анан кийин мен намаз окуйунчу дедим да. Туруп намаз окуйунчу десем, тырмагым мояктан мояка чейин кыпкызыл маникюр, бутум педикюр, кирпигим мончалык ресница, анан гусул деле өтпөйт ал нерседенчи. Анан таң атканча күтүп отурдум, уктап калбайын деп атам да. Азыр уктап ойгонсом, оюм бузулуп кетет. Мен кайра намаз окугум келбей калат, жоолук салгым келбей калат. Анан эртең менен эмеге маникюрга жазылайынчы дедим да. Түнү менен жазылдым маникюрга, анан кийин эртең менен маникюрга барып, тырмактарымдын баарын чечтирип, кирпиктерин чечтирип, келип гусул алып, жоолук сатып алып, жайнамаз сатып алып, намаз окуйм дейин деп атып, картамды карасам, акчам жок. 32 сомум бар экен. Барып снятие кылайын десем, тырмагымдын маникюрум сыймайт экен, жол керем жок. Картамда 32 рубль сом. Анан таң атып калды, анан Аллах тааладан айтып атам, Аллах таала, мен карачы, мен сага намаз окугум келип атат. Мен жоолук салгым келип атат, мен хиджабка киргим келип атат, мен ушу динден бактылык тапкым келип атат. Мен түшүндүм, ушунча проблемаларым аркасынан мен динге келип, динден бактылык тапсам, мен анда ошол проблемаларга да ыраазымын, ошо берген мага сыноолоруңда ушундай ыраазычылык мен кабыл алам дедим да. Мен азыр деген тырмагымды снимать этейин десем да акча жок. Пожалуйста. Эртең менен картама бирдемеден себепкер болуп, бир адамды себепкер кылып, мен картама акча түшүп калсынчы деп ушундай Аллах таалама сурандым да. Мен ошо канча бир 500 сом болсо деле ошону апарып тырмагымды чечтирип, кирпигимди чечтирип, жоолук алып келем деп ушундай прям убада берип атам да. Андан кийин эле таң атты, 1-2 сааттай чай ичип отурабыз, подружкам чалып калды. Андан мурун мен сторис киргизгенин көрүп, эметсе керек, анан подружкам чалып, анан тоже предпринимательница кыз да, мектепте чогуу окуганбыз. Анан ошо 50 миң которуп атпайбы. Картама 50 миң түштү. Кредиттен майда чөтөлөрүн кептип, андан кийин дагы бир эмеден таанышыман, дагы бир 10 миңге жакын акча келди да. Сага эме берген жардам болсун, садака болсун депчи. Ошончо анан карасаң коркуп атам да, баягы акча деген, нафс деген баары эмени ойду бузуп салат да депчи. Өзгөрүлүп кетесиң да. Все, чөнтөгүмө акча түштү, так 50 миңден эмне кылсам, каяка барсам деп ушинчи киного барып келсемби деп баштайсың да. Андан кийин ошону көтөрүп алып барып эле эмеге Ош базар жака келип эле тырмагымды кирпигимди чечтирип эле, жоолук алып эле үйгө жеткенче шашам да. Ушундай прям үйгө келип жуунуп, гусул алып, жоолугумду кийип, намазга жыгылып, ушундай. Ошондон анан жүрөгүм ушундай тынчыды, проблемаларды деле эчтекени уже ойлогум келбей калды. Ушундай бактылуу, жаңы төрөлгөн баладайчы, мен экинчи туулган күнүм болду да. Жаңы төрөлгөн баладай. Мен ага чейин үйдөн качып баштагам да. Мен азыр апамдар менен турам да. Получается, родительский үй. Мамам, мен, балам, иним төртөөбүз турабыз да. Жер үй, чоң үй. Ошол үйгө батпайт, өзүмдүн комнатам жок болуп элечи, мындай бир эч өзүмдүн бурчум жок болуп эле. Мамамдарга айтып баштагам да. Мен деген Бишкек центр жактан квартирага чыгам, мен ошол жакта эле болоюнчу. Мен үй алыс болуп атат деп эле үйдөн качып эле үйгө келгим келбей элечи. Кандай намазыма турдум, кандай жоолугум салдым, үйдө ушундай, үйдө кайра мындай береке пайда болгон, үйдө нурлуу, үйгө кайра тартылып ушундай болуп калдым да. Анан мен ойлойм, мен ар ким, мен эми таң улабайм, баарыңар, ар ким решениясы, ар ким жашоосу, ар ким тагдыры ар кандай, баарын таң улагым келген жок, ой баарыңар минткиле депчи. Ар ким өзүнө осознанно келгени жакшы, жоолукка, намазга осознанно мээсине жетип, жүрөгүнө жетип, чын эле уже ошол нерсеге суусап, биз Алла таалага биз муктажбыз да, ал бизге муктаж эмес. Ошол нерсеге өзү мээси менен өзү осознанно келип, анан эметкенден кийин ал нерсени кабыл алат да. Ошон үчүн мен эч кимди
бирөө жолугун кийсе да, жолугун чечсе да, ал нерсени мен осуждать этпейм, сөз да кылбайм. Ар ким өзүнүн тагдырына өзү жооп берет, өзүнүн кылган нерсесине өзүбүздүн жашообузга өзү жооп беребиз. Ошо анан бирөө өткөндө жазыптыр, сен деген баарын арап кылып, антип мынтип тартып деп. Мен эч кандай эме кылган жокмун, агитация кылган жокмун. Ошон үчүн өзүмдүн тагдырымды, өзүмдүн жашоомду, өзүмдүн жолумду тандадым деп. Анан менин тандоом, азыркы тандоом өзүмө жагып атат. Меня это устраивает. Я очень счастлива. Өзүмдү бактылуу, өзүмдү сонун сезип турган мезгилим